Bir нерседен улам раматылык таятамдын айтып кеткен bir осуятын эстедим. Балам дейт, 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы. Байлар кедей болот, кедейлер бай болот, күчтүүлөр алсыз болот, алсыздар күчтүү болот деген эле. Эмне үчүн мен бул нерселерди айтып жатам? Кечээ күнү bir таанышымдан bir кабар уктум. Ал эмне болгон кабар десеңиздер, bir топ жыл мурда биздин айылдык bir боксер bir акебиз бар эле, бокстун чебери. Кайда жүрсө дагы жаштардын алды орду төрдө, сый урматтын үстүндө, кай жака барып сүйлөсө дагы элдер коштоп, сөзүн угуп, кулак салып турчу эле. Орусча айтканда авторитет эле, авторитет. Ошол адамдын акыбалы өтө аянычтуу. Өзүнүн баласынан да кичине, али 25 жашы толо элек, өзүдүн жаш жигиттер уруп сабап, тебелеп, чаңга булап, тепсеп, кадыр баркын 5 мүнөттүн ичинде төгүп чачып салганына мен аябай өкүнүп, ызаланып, жүрөгүм ооруду. Мына далил, күчтүүлөр алсыз болду, Ошондогудай күчтүү болсо, ошондогудай кайраттуу болгондо ошол акыбалга түшпөйт беле? Эмнеге мындай болуп атат? Эмнеге? Байларчы? Bir аксакал киши бар эле. Ал дагы бул дүйнөдөн көз өттү. Өзү теңдүүлөр менен отурганда айткан экен bir жерде отуруп. Чөнтөгүнө 3000 сом салып жүрбөгөн эркек эмес деп. Себеби ошол кезде 3000 сом эмес, 100 сомду салып жүрүү дагы кыйын эле. Жокчулук, кыйынчылык. Албетте биз ал кезде кичине элек, бирок эс тартып, ак караны айырмалап калган кезибиз эле. Бай эле чындыгында, ошол киши бай эле. Айылдын алдыңкыларынын бири болчу. Элдер араң зорго 10 кой кылганда аларда 500 кой болчу эле. Элдер араң зорго эшек минип отун ташыганда алар айгырдын күчтүүлөрүн тандап минип, түлкү тебетей тондорду кийип, элдер араң зорго Москвич минсе, алар заводдон чыккан, заказ менен келген Волганын жана Ниванын жаңыларын минишет эле. Эмне болду? Ал кишинин дагы көзү өттү. Балдары, неберелери калды. Бирок үйүндө үрүп чыгаар ити жок. Чычка кулаган айтпайын. Байлыгы дагы кетти, калбады. Мен бул сөзүм менен таба кылыш эмес, тобо кылам. Тобо кылып жакамды кармайм. Аллах өзү кечирсин. Эгер туура эмес сүйлөгөн болсом. А кедейлерчи? Ооба, жүгөрү нан жешти, жарма ичишти. Биз көрдүк. Bir uy, 2 семьяны бакчы эле. А бүгүн bir uy эмес, бүгүн 3 uy барлар дагы байлардын катарына кирбейт, көзгө көрүнбөйт. Билбейм эмнеден улам мындай болуп баратат. Ошондогу кедейлер чындап эле бүгүн 2 этаж үйдө 3-4 миллиондук машиналарда жүрүшөт. Өткөн күндөрүн унутушту. Кедейди теңине албай, кедейге салам бергиси келбей, байлар менен сүйлөшүп, акчалуулар менен аш жеп калышты. Бул дагы далил жашоонун өзгөрүп атканына. Мейли, колунан келсе кылсын, кыла берсин, кыргыз өнүгө берсин. Мен каршы эмесмин. Ушуга эле окшош дагы бир окуя. Улуу адамдардан укканым биздин сосед айылда болгон экен. Ал дагы аябай бай эле дейт. Bir рак оорусуна чалдыгып, аябай катуу ооруп, өлүм алдына жатып, үзүлүп кете албай, кыйналып, балдарын чакырып айтат экен. Балдарым, менин жанымды албай кыйнап атышат. Аябай кыйналып кеттим. Үйдөгү ундан апарып, наны жокко бергиле. Малды алып барып, малы жокко бергиле. Үйүмдөгү байлыктын баарын элге таратып бергиле кедейлерге. Десе, ата, эмнеге? Биз кантип жашайбыз? Бизчи десе, эгер атаңарды сыйлап, эгер атабыздын жаны жаннатта, жанын бейиште болсун десеңер, бергиле, менин көзүмө көрүнүп атат, мени аркы дүйнөгө алып кетпей кыйнап атат деген экен. Аман болсоңор, байлыкты табасыңар деп айтып кеткен экен. Эмнеге мен бул сөздөрдү айтып атам? Достор,
Бүгүн ачкөзчүлүк, бүгүн текеберчилик, бүгүн көрө албастык, бүгүн адамгерчилик деген нерсе жоголуп, бүгүн урмат сый жерде калып, мен үстүдө айтып өткөн нерселер бүгүн болуп атат. Келгилечи, кайда жүрсөк дагы бири бирибизди сыйлайлы, урматтайлы. Аркы дүйнөгө биз алып кете турган нерсе биздин ыйманыбыз жана сурп, ак материал сурп. Андан башка эч нерсе алып кете албайбыз. Эгер ошол ак сурп бизге насип кылса, ак сурпка оролбой денеси сууга чөгүп жоголуп же башка жерде жоголуп өлгөндөр, сөөгү табылбагандар канча? Келгиле, адам бололу. Тирүүчүлүк кезде бири бирибизди сыйлайлы, урматтайлы, кадырлайлы. Өлгөндөн кийин өкүрүп, жакшы эле, ушул мындай эле дебейле. Тирүү кезде бири бирибизди мактайлы.